Коомдук биринчи каналдын эфиринде кылмыш кырсык окуяларын чагылдырган телевизиот программасы назарыңыздарда. Студияда мен Темирлан Сейитбек уулу. Саламатсыздарбы? I know a boy. No, a boy. Биздин бул жолку чыгарылышыбызда пакистандык жаранды Нур Токмокко алынышы жана мас абалында унаа башкарган айдоочулар мындан сырткары мыйзамсыз фактылар боюнча көрө аласыздар. Кийинки сюжетте. Түнкү саат 2 чамасында Бишкектин так ортосунда жайгашкан Алатоо аянтынан топтошкон балдар бул пакистандык жаранды сабап, жанындагы акчасын жана ошондой эле уюлдук телефонун алып кетишкен. Ал эми бул пакистандык жаранды жолдон балдар сабап жатканын кыргыз жараны көрүп, арачага түшүп, аны жакынкы жайгашкан милиция бөлүмүнө алып келген. Ал эми инспекторлор окуя кандайча башталганын жана окуя кайсыл жерден болгонун сураган учурда эс алуучу түнкү клубтарынын биринен болгондугун жабырлануучу түшүндүрүп берди. Инспекторлор сабады деген балдарды табуу максатында пакистандык жаранды автоунаасына салып, түнкү эс алуучу жайга барышты. Да, это девушка, это мой сука. Да, деньги. Да. Нет, женщина, сука. Помнишь там? Что это? Это говори мне. Я не знаю. Ал эми бул эс алуучу жайга келген учурда топтошкон балдарга кезиктик. Бирок аны сабап, телефонун тартып алган жарандар үчөө болгонун, арасында кыздар да бар экенин жабырлануучу тарап айтып жатты. Ал эми балдар бул окуяга эч кандай тиешеси жок экендигин айтып, тескерисинче жабырлануучунун жанында жүргөн кыздар себеп болгондугун билдиришти. Да. I meet her first time. She knows your girlfriend? I don't know. I know a boyfriend. Ал эми патрулдук милиция кызматкерлери жабырлануучуну 1-май районунун ички иштер бөлүмүнө өткөзүп берди. Мындан ары териштирүүнү, тергөө амалдары жүргүзөт. Жүзөки тарабынан патрулдук милиция кызматкерлерине кошуналар чырдашып жатат деген билдирүү келип түшөт. Буга ылайык биздин чыгармачыл топ да аталган дарекке барган учурда бул ак түстөгү автоунааны кошуналардын бири кирип бара жатып, өз ара түшүнбөстүктөн улам астыңкы каптал бөлүгүн терип салган. Чыр 1 сааттан ашын уланып, акыры бул айым жүзөкиге чалууга аргасыз болгон. Я попросила, сказала бы, пожалуйста, не надо сейчас тиштемесем, мен качып баратып, машинасын документ тептим. Мен машинасын мен машинасын тепкен, мен ты жаза его сколько раз заводил? Койчу десем, мен жаза берейин дедим. Болбой койдуң Бул ғой. экөө дос баласы экөө. Дос баласы качып кетти. Турупты. Расына раз жүрү, чыгалы деп. Меня подтянули. Мен кеттим, мен келинчек балдар мен. Борго. Айттым, я с детьми, пожалуйста, успокойтесь, мен үйгө кирейин десем, үйгө киришпей, мына жолду туруп, нас домой не пускали. Мына до сих пор үйгө кирилет. Мен жаза берейин деп атам. Мен андан тынган жокмун. Просто Есть какая-то вмятина, есть? А такого удара там вмятины никакой нету. Бала вакыра мен таксиден түшкөндөн кийин 2 бала менен келип алып, мени мындай колтуктап басып жүрүп. Разберемся деп. Арлан. Жүрүңүз, Проблема жок. Ал эми кызматкерлер бул эки жаранды жакынкы милиция бөлүмүнө алып барууга аракеттенгенде, тараптар өз ара келишип алып, бири-бирине доо койбону айтып, арыз жазуудан баш тартышты.
Бул айдоочуну наркология бөлүмүнөн кезиктирдик. Анда жол кайгуу кызматкерлери айдоочу автоунааны башкарып бара жаткандыгы шектүү болгондугу үчүн токтотуп текшерүүгө алат. Бирок аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жаткандыгына байланыштуу инспекторлор мас соосун текшерүү үчүн наркология бөлүмүнө алып кетишкен. Мамам өліп екен, как-то не очень. Сядьте, я подойду к вам сама. Я пьяный, я все мой мало. Я вижу, что сейчас Мен атамын көрсе эркекчимен көтүп жүрөт. Айдоочу тийиштүү текшерүүдөн өткөрүлгөн соң мас абалында экени аныкталды. Буга ылайык инспекторлор 17.500 сомдук айып баракчасын түзүп, автоунаасын убактылуу айып короосуна киргизди. Кара Бура районундагы Чолпонбай айылында унаа кырсыктан улам адам өмүр кыйылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда Audi 100 үлгүсүндөгү жеңил автоунаанын айдоочусу рулга ээ боло албай жол четинде токтоп турган жүк ташуучу автоунааны сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен бир адам ошол жерден каза болуп, бир адам ооруканага жеткенде мерт кеткен. Окуя болгон жерге 5 куткаруучу тартылып, бирок куткаруучулар жеткенге чейин каза болгон адамды тез жардам кызматы алып кеткен. Ысык Ата районунун Кеңбулуң айылында 2 унаа кагышып, 2 адам жабыр тартты. Маалыматка караганда Кырсык Бишкек Нарын Торгат жолунун 50-чакырымында болгон. Аталган тилкеде Lexus 470 жана Volkswagen Golf үлгүсүндөгү автоунаалар сүзүшкөн. Кырсыктын кесепетинен 2001-2005 жылдары туулган жарандар жабыркаган. Куткаруучулар жеткенге чейин жабыркаган жарандарды тез жардам автоунаасы алып кеткен. Ысык Көл облусунун Каракол шаарында аял кишиге кол салып акча каражатын тартып алган жаран кармалды. Бул боюнча облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнө Жети Өгүз районунун Телекмат айылынын 37 жаштагы тургуну арызы менен кайрылган. Анда кечке жок шаардын Александр Пушкин атындагы сейил багынан белгисиз эркек адам ага кол салып, күч колдонуу менен уюлдук телефонун, 9000 сом өлчөмүндөгү акча каражатын жана жарандык паспортун тартып алгандыгын билдирилген. Аталган окуя Каракол шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, жазык кодекстин 201-беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Тергөө ыкчам иштеринин натыйжасында кылмышка шектүү адам өздүгү аныкталып, Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнө алынып келинген. Кадамжай районундагы унаа кырсыктан 3 адам мерт болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда Кырсык Ош Баткен Исфана унаа жолунун 135-чакырымында болгон. Аталган тилкеден Део Тико үлгүсүндөгү автоунаа оодарылып кеткен. 1996 жылы туулган жигит жаракат алган. Кырсык болгон жерден 3 куткаруучу тартылып, каза болгон адамдарды унаадан чыгарып ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ал эми жаракат алган жигит тез жардам унаасы менен кеткен. Сиздер акыркы учурларда өлкө аймагы боюнча катталган кылмыш кырсык окуяларын көрө алдыңыздар. Эгерде сиздерде дагы мыйзамсыз фактыларга күбө болсоңуз, экрандагы телефондорго байланышып билдирсеңиздер болот. Анонимдүүлүк сакталат. Аман туруңуздар.